Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Нарын шаарындабыз. Ата менен долбоорунун жыйынтыктоочу иш чарасы өтүп жатат. Келгиле бул долбоордун кандай өткөнү жөнүндө билели. Долбоорго 2022 жылдан бери катышып келгенбиз. Дагы деле катышып келебиз. Көптөгөн ийгиликтерди үйрөттүк кызым экөөбүз. Бул долбоор мага жакшы натыйжасын берди. Мурун балдарыма көбүрөөк көңүл бурсам, азыр көбүрөөк ойноп, балдарым менен көбүрөөк ойноп калдык. Бул долбоор аябай бизге таасирин берди. Жакшы нерсе экенин уже билинип калды десем болот да. Бул долбоорго аябай чоң албан ийгиликтерди каалайбыз. Бул долбоор Кыргызстан боюнча жайылышы керек. Эң эле бир жакшы нерсе бул Кыргызстан боюнча ушул аталардын ролун, аталардын укугун, милдетин таанытуу. Атанын ошол үй бүлөдөгү жана коомдогу ордун билдирүү. Бүгүн ата менен долбоорунун жыйынтыктоочу иш чарасы болуп жатат. Ата менен долбоорунун алкагында Нарын жана Ат башы райондорунда 2000ге жакын ата энеге кошумча баланы эрте курактан өнүктүрүү боюнча кошумча билимдер берилди. Ондогон тренингдер уюштурулду, жергиликтүү демилгелер колдонулуп, 4 айылда ресурстук борборлор жана балдар ойноочу аянттар курулду. Биринчи катышканда ошо көп эле аялдар катышып жүрдүк. Андан кийин аталарды чакыра баштадык. Ошо окуулардын биринде атабыз келген. Анан ошо атабыз деле окуу, кызым быйыл 11-классты бүтүп атат. Ошо жыйналыштарга такыр барчу эмес. Ошондо келгенде дагы жолдошум айтып атат да, мен көпчүлүгүн жыйналыштарга барганда сен эле барып кой, сен эле бүтүрүп кой деп, мен кызымдын менин жашоомдогу ордун билбей жүрүптүрмүн. Мындан кийин түшүндүм, мындан кийин кызымдын жыйналышына калбай барам деп. Ошондон бери мына 11-классты бүтүп атат, жыйналышынан калбай барып атат. Бул долбоордон биздин айылдан көптөгөн жакшы ийгиликтерди алып келди. Долбоордон биздин аталарыбыз баягы өзүнүн бала тарбиялоодогу кандай ролу бар экенин, үй бүлөдө баланы жеке эле эне тарбиялабастан ата дагы тарбиялаш керек экендигин түшүнүштү. Ошондой эле бактылуу үй бүлө сынагы уюштурулуп, ошол сынактан бизден 3 ата үй бүлөсү менен катышып, балдары менен катышып, ошол 3 ата алдыңкы жеңүүчү болуп тандалып алынды. Жакшы долбоор болду. Көптөгөн элдер, жолдоштор менен жакшы насааттарды, жакшы нерселерди үйрөндүк. Бул дагы ушу менен токтоп калбастан дагы улана берсе жакшы болот эле да.